Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз кайрадан кыргыз тили сабагында силер менен көрүшүп отурабыз. 4-чейрек 7-класс окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн 14-чү сабак. Урматтуу окуучулар, эгерде сиздер биздин баракчада алгачкы жолу болуп жаткан болсоңуз, анда бул баракчага катталып кетүүнү унутпаңыздар. Ал анткени кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча даярдалып, силерге чыгарылып жаткан сабактардын баардыгы дал ушул баракчадан жаңырып турмакчы. Ал эми бизге болгон суроолор, сунуш пикирлер, каалоолор болсо, төмөнкү түрдүү социалдык тармактардагы даректер аркылуу бизге байланышка чыксаңыздар болот. Ал гана эмес, бул видеону баштаардан алдын өзүңүздүн оюңузду комментарийге калтырып, бул видеого жакты белгисин баса кетиңиз. Урматтуу окуучулар, биз жогорудагы сабактарыбызда байламтанын бир канча түрлөрү жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми бүгүн болсо шарттуу байламталар боюнча сүйлөшөбүз. Татаал сүйлөмдөрдүн тутумунда туруп, баш сүйлөмдөгү айтылган ойдун, иш-аракеттин, шартын билдирген байламталар шарттуу байламталар деп аталат. Кайталаймын, татаал сүйлөмдүн тутумунда туруп, баш сүйлөмдөгү айтылган ойдун, иш-аракеттин, шартын билдирген байламталар шарттуу байламталар деп аталат. Шарттуу байламталар кыргыз тилинде анчейин көп эмес, алар эгер, эгерде. Шарттуу байламта көбүнчө багыныңкы сүйлөмдүн баш жагынан орун алат. Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна шарттуу ыңгайдын саамүчөсү уланат. Эгер мен айтпасам, Беккулду сен тааныбайт элең. Бул сүйлөм түзүлүшү боюнча татаал, татаал сүйлөмдүн түрү боюнча багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Эгер мен айтпасам, багыныңкы сүйлөм, Беккулду сен тааныбайт элең, баш сүйлөм. Багыныңкы жана баш сүйлөмдүн айырмасы баш сүйлөмдө кандайдыр бир ойдун жыйынтыкталгандыгы, анын көздөгөн чектине жеткендигин байкасак, ал эми багыныңкы сүйлөм өз алдынча турганда эч кандай ойду жыйынтыкталбайт. Тагыраагы жыйынтыктай албайт. Мына ошондуктан дагы ал ар дайым баш сүйлөмгө көз каранды. Эрежеге ылайык шарттуу байламда көбүнчө багыныңкы сүйлөмдүн баш жагынан орун аларын билдик. Эгер деген шарттуу байламта бул жерде багыныңкы сүйлөмдүн баш жагынан орун алып турат. Жана ошондой эле анын баяндоочуна шарттуу ыңгайдын саамүчөсү уланат. Эгер мен айтпасам деген, эмне кылбасам, айтпасам, этиш болуп атат. Этиш сүйлөмдө баяндоочунун милдетин аткарат. Демек, айтпа деген этишке шарттуу ыңгайдын саамүчөсү уланды. Шарттуу байламта сүйлөмдүн башында колдонулса, анда өзүнөн кийин эч кандай тыныш белгиси колдонулбайт. Кайрадан жогорудагы мисалга караңыздар. Эгер мен айтпасам, Беккулду сен тааныбайт элең. Бул жерде шарттуу байламта сүйлөмдүн башында келгендиктен, өзүнөн кийин эч кандай тыныш белгиси талап кылынбайт. Ал эми, эгер татаал сүйлөмдүн тутумундагы багыныңкы сүйлөмдө колдонулса, өзүнөн кийин үтүр коюлат. Алым Каныбекке айткан эмес экен. Эгер айтса, анда ал келип калмак. Бул жерде шарттуу ыңгайдан алдын тыныш белгиси тургандыгын көрүп турасыздар. Мисал келтирели. Эгерде мен асманга учпасам, бул оюм аткарылбайт болчу. Шарттуу ыңгай сүйлөмдүн байламта бул жерде сүйлөмдүн башында келгендигин көрүп турасыздар. Эрежеге ылайык шарттуу байламталар сүйлөмдүн башында келе турган болсо, анда өзүнөн кийин эч кандай тыныш белгилери колдонулбайт. Дагы бир мисал келтирели. Алтынай окубайт эле. Эгер аны Дүйшөн окууга жибербесе, бул жерде шарттуу байламта багыныңкы сүйлөмдүн баш жагынан орун алып, бирок баш сүйлөмдөн кийин келип жатат. Эрежеге ылайык шарттуу байламталар баш сүйлөмдөгү ойду бекемдөө, анын шартын белгилөө максатында колдонулары тууралуу айттык. Алтынай окубайт эле. Эгер аны Дүйшөн окууга жибербесе. Кымбаттуу окуучулар, эгерде сиздер бүгүнкү үй тапшырмасын түшүнгөн болсоңуздар, анда Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде тартылган тасманы көрүп чыгып,
Андагы окуяларга байланыштуу шарттуу байламталарды катыштырып 5тен сүйлөм түзөбүз. Өзүбүздүн түзгөн сүйлөмдөрүбүздү кыргыз тили жана адабияты мугалимдерибизге жиберебиз. Ушуну менен биздин бүгүнкү тема өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кийинки сабактардан жолукканча сак саламатта туруңуздар.